Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Word программасында таблицаны кандай коебуз. Анын үчүн Word программасына кирип алабыз. Бул жерде менюлар сапчасы бар. Менюлар сапчасынан ставкага кирип таблицага кирип, бул жерден 1 мамыча, 2 мамыча, 3, 4, 5, 6 ал саптары. Ушундагы туруп мамыча таблица түзүп алсак болот. Ал эми дагы бир жолу бизде ушул жерге эле ставкага таблицага киребиз. Ставить таблицу. Бул жерде мамычалардын санын жазабыз. Бул жерде катарлардын санын жазып кетебиз. Окейди бассак, мынакей бизге дагы бир таблица пайда болуп калды. Ал эми үчүнчү жолу бизге бул жерге киребиз дагы нарисовать таблицу. Бул жерде биз өзүбүз ручной таблица колубузда чызып чыгабыз. Мындай кылып мындай кылып, бул бир аз татаалыраак, андан көрөп мындай кылып экинчи жолду пайдалансак болот. Эми биз бул жерде бир нече таблицаларды бириктирүү керек. Бир нече таблицаларды бириктирүү үчүн, мисалы үчүн ал таблицаларды бириктирүү керек бизге. Анын үчүн мындай кылып көгөртүп алабыз. 3 мамычаны көгөртүп алып туруп, мына жерден мышканын сол жагын басып туруп, объединить ячейку десек, мына жерде биздин таблицаларыбыз биригип калды. Ал эми мына жерде отмена деген кнопкабыз бар. Ушул жерде отменаны бассак, кайрадан эле отмена болуп калат. Ал эми бул жерде мынау таблицаларыбызды чоңойтуп, мамычаларды чоңойтуп кичинертип алсак болот. Анын үчүн бул жерден сызыкчадан да кылып туруп, мышканын жардамында таблицаларды чоңойтуп кичинертип алсак болот. Мына жерге катар номерлерди жазып, ал эми мына жерге окуучунун фамилия атын жазып, аны мына жерге предметтерди жаза турган болсок, мына жерде көгөртөбүз дагы, чычканчанын оң жак бетин басып, направление текстаны бассак, мына жерде текст кыйгачынан жазылган текст. Окейди басып койсок, мына жерибиз кыйгачынан жазылып калат. Эгерде бизге дагы бир мамыча керек болуп калды дейли. Анын үчүн ал мамычаны көгөртүп алабыз дагы, чычканчанын оң жагын басып, ставить оң жагына, сол жагына, каалаган жагыбызга бирден мамыча кошо алсак болот. Эгерде дагы бир 2-3 мамыча кошо турган болсок, мындай кылып көгөртөбүз, чычканчанын оң жагын басабыз, ставить таблицу. Мындай кылып туруп биз мамычаларды кошуп алсак болот. Ал эми катарларды кошуш үчүн кайрадан таблицага кирип отурбастан, курсорду мына таблицанын эң акыркы жагына алып келип туруп, Enter клавишасын бассак, бизге кошумча дагы бир сапча пайда болот. Мындай кылып туруп, эң акыркы жолчонун эң акыркы катарына алып келип туруп, Enter клавишасын бассаңыздар, сиздерге кошумча жолчолор пайда болот. Дагы бир таблицага кирип, бул жерден таблицалардын түстөрүн өзгөртүп алсаңыздар болот. Каалаган түскө. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Каналыбызга катталып коюуну унутпаңыздар.